Саламатсыздарбы? БКМ Бюджетный фронтоос тайпасынын студенти Сартбаева Жумагүл. Математиканы окутуу методикасы боюнча жүз ичиндеги сандарды көбөйтүүнү окутуу темасынан берилген төмөнкү тапшырмага кайтарым байланыш. Жүз ичиндеги сандарды көбөйтүүнү ооз-2 эсептөө жана жазуу жүзүндө эсептөө ыкмаларынын артыкчылыктарына Т схемасын толтурдум. Окутуучум Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Т схемасын толтурууда сол жака жазуу жүзүндө эсептөөнүн артыкчылыктарын жаздым. Жазуу жүзүндө көбөйтүү ыкмасын окуучу ийгиликтүү өздөштүрүү үчүн төмөнкүлөрдү билүүсү зарыл. Разряд тиешелүү разряддын алдында жазуу эрежесин эске тутуусу, көбөйтүү төмөнкү разряддан баштап аткарыларын, башкача айтканда, амалдын аткаруу тартибин эске сактоосу, таблицалык көбөйтүүнү билүүсү, сумманы таба алууну, топтоштуруу касиетин билүүсү, таблицалык көбөйтүүнү билүүсү, предметтик сүрөттөлүштөргө туура келүүчү туйтманы таба алуусу. Ал эми оң жакта болсо ооз-2 эсептөөнүн артыкчылыктарын жаздым. Жүз ичиндеги сандарды ооз-2 көбөйтүүнүн учурлары түрдүү эрежелерге таянып аткарылат. Алар сумманы санга көбөйтүү жана санды суммага көбөйтүү эрежелери. Сумманы санга көбөйтүү эрежесин түшүндүрүүнүн негизинде көбөйтүү амалын конкреттүү мааниси жөнүндө билимге ээ болушат. Санды көбөйтүүдөгү көбөйтүү түрдүү жолдор менен ишке ашат. Биринчиси бул көбөйтүүнү эсептеп, андан кийин санды ага көбөйтүү. Экинчиси санды биринчи көбөйтүүчүгө көбөйтүп, алынган натыйжаны экинчи көбөйтүүчүгө көбөйтүү. Ал эми үчүнчүсү санды экинчи көбөйтүүчүгө көбөйтүп, алынган натыйжаны биринчи көбөйтүүчүгө көбөйтүү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.